Арабызга жан кошулган телекөрүүчүлөр болсо дагы бир жолу ассалому алейкум дейбиз дагы. Бүгүнкү биздин берүүнүн экинчи коногу менен тааныштырайын. Көптөгөн кароо сынактарынын катышуучусу, жеңүүчүсү десек болот. Жаш эстрада ырчысы жана ошондой эле ушул музыкалык окуу жайда окуп жаткан биздин кесиптештерибиздин ошо ырчы айым мырзалардын кумири десек да болот. Оригиналдуу үнү менен Курал Чокоев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Сон келдим. Кудайга шүгүр, жакшы. Жок, бардыгы сон. Жакшы. Жогорку деңгээлде. Мисалы азыр чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп атасыз. Эгерде сиз ырчы болбой калсаңыз, кайсыл кесип тандайт элеңиз, кайсы жол менен кетет элеңиз? Негизи ырчы болгонго чейин мен көп кесиптердин артын көздөгөм да. Балким мен ашпозчу болом, балким жокер кызматкер болом деп, ал баягы бала кезде кыялдар ар кандай боло берет да. Анан бирок аракет кылып көргөм. Азыр Суворов военный училищеге тапшырам деп бир убакта чыгынып, бирок жетишпей калып, ошону тапшырбай калган болчумун. Анын ортодо жүрүп ашпозчу болом деп жүрүп, анан кийин Кара Балта шаарында бир конкурс болуп калып, ошол жакка катышып, баяктын жеңүүчүсү болуп, ошону мен артист болорум чечилген да. Демек тагдыр экен да бул дагы. Тагдыр. Мен ушу 11-класстын соңуна чейин артист болом, ырчы болом деп ойлогон эмесмин да. Бирок ниеттер бар болчу, кыялдар бар болчу да. Анан туруп өзү менен өзү баягы болчу иш шаракет эт дейт. Ооба. Эч нерсе ар кандай тоскоолдуктар өзүнөн өзү жок болуп, ар кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлө берет да. Мен ойлойм бул да пешенеге жазылган нерсе. Кеңсте кыялданчу элеңиз, ошо айрым бир чоң мисалы ырчыларды Рыспай Абдыкадыров сыяктуу, же болбосо мисалы чет элдик Майкл Джексон сыяктуу ырчыларды көрүп, мен да ушулардай ырчы болсом деп. Негизи көп кыргызча ырларды укчу эмесмин. Мен баягы Кара Балта шаарында чоңойгом, орусча алыш бала болчумун да. Уккан ырларым орусча. Ал кезде бизде радиолор орусча болчу. Муну кыргыз радио, кыргыз телевидение деген акыркы жылдары эле өнүгүп өрчүп баштады. Ал кезде бардыгы орусча сүйлөшчү. Ырлардын радионун бардыгы орусча болчу. Андыктан баягы көп кыргызча ырларды укчу эмесмин. Бир гана Бекборбиевдин чыгармаларын көп укчумун да. Ырдап жүрчүмүн, мектептен да ырдап, өз ара отуруштарда ырдап жүрчүмүн. Бирок эмнегедир ойлочу эмесмин, ырчы болом деп. Мындай ырчы болом деп эч качан ойлогон эмесмин. Кыргыз эстрада ырчыларынан кимди карап өзүңүз түздөнөсүз? Кимди кумир тутуп, анын чыгармачылыгын баалайсыз? Буга чейин мен кийин музыкалык түшүнүк келе баштагандан кийин 11-класстын аягынын соңунда тандоо деген бир долбоор болуп, ал жактан конкурстун баягы мыкты конкурстардын жеңүүчүлөрү болуп, мыкты ырчылар болуп, Рыскел Досмонкулов, Актан Исабаев, Гүлнур Сатылганова, Адил Чекиловдор болуп, көп концерттер жүргүзүшүп, ошол концерттерине барып, мен өтө жактырып калган болчумун. Ошону азыркы учурга чейин ал адамдардын чыгармачылыгын сыйлайм, адамдык сапаттарын сыйлайм. Демек, ошолордун чыгармачылыгын мына көбүнчө мындай кыргыз эстрадасында сабак алып дегенде. Чыгармачылыгынан гана эмес, Рыскелди Байкенин мен көп нерсесин үйрөнгөм. Өзү дагы мага отуруп сүйлөшүп, көптөгөн советтерин, тажрыйбасы менен бөлүшкөн учурлар болгон да. Сен бул ырды мындай ырдашың керек деп ар кайсын түшүндүрүп, керки жерлердин баягы өзөктөрүн көрсөтүп койгон болчу да, керки ырлардын. Ошентип конкурстар жеңген күндөрүм болгон. Демек, сизге жол көрсөткөн сыяктуу сиз да бирөө жарымда азыр мындай өзүңүздүн билгендериңиз менен бөлүшүп атасызбы? Өзүңүздүн билгениңиз. Албетте, бирок мындай өзүмө көп мындай ответственность алгым келбейт. Жоопкерчилик алгым келбейт. Анткени мен азыркы учурда аябай деле тажрыйбалуу адам деп эсептебейм да. Бирок көп сурашат менден. Келип, мага продюсер болбойсузбу дейт, мага вокал сабагынан өтпөйсүзбү дейт. Мен бирок аларга сабак өткөндө кичине коркунучтуу да. Анткени ал баланы бузуп алышым мүмкүнмүн. Билбей кандайдыр катачылык кетирип койсом, анын чыгармачылыгына мен доо келтирип коюшум мүмкүнмүн. Ошондуктан биринчи эле менин советим барып Бибисара Бешиналиев атындагы көркөм өнөр жай институтуна же болбосо Коренкеев атындагы училищеге тапшырасыңарбы деп ошол жака жөнөтөм да.
Ошол жакта агайлардын номерларын берем. Ушул агай сонун сабак берет. Ушул агай сени кандайдыр вокалдык жактан чоң өстүрүшү мүмкүн, тарбиялашы мүмкүн деп ошол жакка көздөйм. Өзүм алганга азыр кичине коркунучтуу. Мисалы азыр жогоруда биз той жөнүндө сөз кылдык да. Башка чет элдик ырчылар өздөрүнүн ырларын телевидениеге, радиого сатып, ошолор аркылуу да жан багышат да. Туура. Ал эми сиздер болсо мисалы көбүнчө жан багыш үчүн тойго ырдаш керек, телевидениядагы бир өзүнүн ырларын бериш керек. Буга кандай дейсиз? Туура айтасың. Чет мамлекетте көп интернет аябай өнүгүп кеткен. Азыркы учурда ошол интернет аркылуу эле көптөгөн каражаттар табышат да. Алар тойго ырдашпайт. Анан диск чыгарып сатышат. Мисалы үчүн телевиденияга барса, ал жактан акча төлөнөт аларга. Бирок бизде ал өнүккөн эмес да. Биз азыр телевиденияга барыш үчүн өзүбүз акча төлөйбүз. Тескерисинче. Биздин чөнтөбүздөн акча чыгат. Анан бир гана акча тапчу жер бул той. Концерт чынында айтсам аябай көп коюлуп калды. Азыр кайрымдуулук концерт деген аябай күчөгөн. Бул жакшы көрүнүш, адамдар кайрымдуу болуп, бирок баягы биздин огороддо чочун эле бирөө тебелеп тепсеп, помидорлор жылып кетип атат деген сыяктуу эле болуп калат да. Мындай мисал келтирсем. Каалаган киши келип концерт коюп, биздин рызкыбызды алып алат десем да саны көп сапаты жоктору ошондуктан биз баягы мисалы бул шоу дүйнөсүнө, эстрада дүйнөсүнө каалаган киши баш багып, каалаган нерсесин кылып кайра чыгып кетип атат да. Биз айла жок, той курдаш керек болуп калат. Биз дагы баягы мисалы бирөө менен аябай эме болгон болчу да, талаш тартыш болуп, акчаны биринчи эмеге койбош керек дейт, чыгармачылык дейт. Мен айтам, акча жок, канча чыгармачылык кыласың депчи. Ага суроо узаткам. Эгерде сага такыр бир сом бербейм, сен ушу чыгармачылык менен алек бол десең болот белең десем, сөзсүз эле жок деп жооп берди да. Анткени бул бардыгы баягы тараза. Бирине акча болбосо чыгармачылык болбойт. Чыгармачылык жакшы жүрбөсө акча түшпөйт. Баягы круговорот деп коет го. Чоңкмат, азыр бизде чаккан видеоролик бар эле. Урматтуу делегечилер, азыр биз кудуреттүү Аллах Тааланын 99 ысымынан бирөөсүнө даярдалган чаккан видеоролик бар. Андан кийин кайрадан маегиге сулантабыз. Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат, үндөбөй турушу тасбих болуп саналат. Жакшылык жана ибадаттарына эселеп сооп берилет. Дуа тилеги Аллах Таала тарабынан кабыл кылынып, күнөөлөрү кечирилет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен бул көрсөтүүдө Алла Тааланын салам деген, же болбосо ассалам деген сыпаты тууралуу баян кылмакчыбыз. Мурдакы көрсөтүүбүздө айтканбыз, Алла Таалам Малик деген сыпаты падыша жана Куддус деген сыпаты бул ар кандай кемчилик, айыптардан таза зат деп айтып өттүк кыскача. Эми Куддустан кийинки эле сыпатта Алла Таалам өзүнүн ассалам деген сыпатын алып келип атат. Бу ассалам дегенде эле ар кандай уламалардын көз караштары бар. Негизги айтканда ошол Алла Таала ошол өзүнүн пенделериге тынчтык берүүчү, жанагындай саламаттык берүүчү деген маанилерди айтышкан уламалар. Ошол себептен баягы Алла Таалам падыша, жана ошо падышачылыгында да эч качан бирөөгө зулум кылбастан ар кандай өзүнүн фейлдеринде, өзүнүн иштеринде ар кандай айыптан, кемчиликтен таза зат, жана ошол менен биргеликте өзүнүн пенделериге ошол тынчтыкты каалаган, саламаттыкты, ден соолукту берип туручу зат деп түшүнөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айша радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Рамазан айынын акыркы 10 күнүн Аллах элчиси ибадат менен өткөрчү. Жана өз үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн да түнкү уйкудан ойготуп, изарын бекем байлап,
зор ынта менен чымыркана ибадат кылчу. Бухари, Муслим. Кадырман терегөлүүчүлөр, эфирибизди улантабыз. Курал мырза, жогоруда айтып кетпедиңизби, интернет деп сөз кылып калдык. Азыркы кезде көпчүлүк ырчылар, атактуулар негизи социалдык баракчаларда өзүлөрүнүн кандайдыр бир аны пайда катары, акча табуу каражаты катары да пайдаланып жаткан учуру. Бул жагынан сиз кандай? Сиз дагы пайда табасызбы же бул убакыт соруучулардын катарына кошосузбу? Интернетте. Жок, негизи ар кайсы нерсени өзүнүн пайдачылыгына колдонсоң болот да. Кээ бирлери ошого батып кетет, туура эмес жагына багыттап коюп, кээ бирлери ошодон көп өзүнө жакшы нерселер табат да, каражат табат. Мисалы үчүн азыр Instagram деген өтө популярдуу биздин ырчылардын арасында деги эле дүйнө жүзү боюнча. Мисалы 100 миңден ары ашкандардыкы Instagram аркылуу эле иштебей акча таап койсо болот да. Реклама катарында барган жериңе, мисалы үчүн биздикине келип бекер тамактанып кеттиңиз деген сунуштар көп чыгат. Биздикине келип бекер унааңызды жууп алыңыздар деген сунуштар чыгат. Бизди жардам анан кийин бизге жөн гана инста баракчаңыздан бизди чыгарып койсоңуз деген сунуштар болот да. Бул өтө жакшы. Кыргызстанда азыр интернет аябай өрчүп өнүгүп келатат. Көптөгөн баягы эл аралык сайттар менен келишимдер түзгөнбүз. Көбүрсүлөр түзүлгөн азыр. Amazon, YouTube каналдарынан мисалы үчүн көп көрүүлөр болсо, ошодон бизге акча түшүп турмай болду. Ошондой сыяктуу азыр интернет аркылуу биз Кудайым буйрса дагы жакшы каражаттар таба баштайбыз окшойт деген ойдомун да. Жакшы. Кайсы социалдык баракчаны көрө колдоносуз? Деги эле кайсыларга киресиз? Негизи мен Instagramды көп колдоном. Буга чейин Facebook, Одноклассники болсо, азыркы учурда Instagram, тек гана Instagram. Азыр экөөсү бир аз азыраак колдонуп калдыбы? Негизи ооба. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Instagramда. 2-3 соц тармакка убакыт жетпейт. Бир гана Instagram сүрөтүн чыгарып коесуң жөн гана. Өзү менен өзү жүрө берет. Анан кирип кээ жазып коесуң. Көп деле убакыт албайт да. Кээ бар бул менен ооруп калган, баскан турганын киргизет. Жеген тамагын, ичкен жегенин киргизет. Мен анчалык баягы Аша чаап колдонбойсуз. Аша чаап колдонбойм, бул менен оорубайм дегендей. Мисалы, эми бул жашоодо ар кандай нерселер болот да. Бирде үйдө, бирде төмөн, бирде жакшы, бирде жаман дегендей. Ошо айрым бир жаман нерсеге дуушар болуп, кайдан гана ырчы болдум экен деген бир окуялар болбоду беле? Өкүнүп калган учурларыңыз? Жок, эч качан кайдан эле гана ырчы болдум деген ой келген эмес. Бирок кыйынчылыктар аябай көп болот ортодо, баягы биздин чөйрө аябай мындай орусча айтмакчы, непредсказуемый деп коет го. Ойлогон, жакшы көргөн адамдардын башкача болуп чыгып калышы мүмкүн. Эми ар кандай, бирок баягы мен өзү психологиялык жактан көп жеңиле бербечү адаммын да. Кичине кыйынчылыктар болсо, ошону жеңе билген, баштан көп нерсе өттү, кичине ал жактан тажрыйбалуумун да. Ошондуктан көп жаман ойлорду башка киргизе бербейм. Жакшы, көп ашыкча бир таштанды десек да болот да, башка барып нерсе киргизүүсүчү. Ооба, бул дагы баягы эме, бунда үйрөнсө болот да. Жаман ой жүгүртүүнү алсат, жакшы ой жүгүртүүнү үйрөнсө болот. Бардыгы баягы психологиялык жактан да. Мисалы мен эгерде эртең менен туруп маанайым жаман болсо, мен эртеден баштап кечке чейин күнүм жаман болот да. Ошондой жаман нерселер боло берет. Жолдон гай кызматкерлер кайра токтото берет деген сыяктуу. Күнүң кандай жаман башталса, ошону менен бүтөт да. Андыктан эртең менен күндү жылмайып тоссоң, жылмайып ошол эле май кызматкерлерин жылмайып барсаң, сен жылмайып кабыл алат деген. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз түзөбүз да. Көрөт баягы жылмаюу менен, мамиле менен. Көбү ойлойт, Кудай мени жаман көрөт деген сыяктуу эле таарынып, баарын жаман көрүп, тиге жаман көрүп, буну жаман көрүп, таарынып, ушундай адамдар бар да. Мен көп сунуштай берем аларга. Кичине жылмайып койсоң десем, барчындар деп коюшат да. Мен өзүм ушу жашоодо көбүрөөк баягы шайыр шатман жүрүүгө аракет кылам. Жакшы.
Ал күлгөнгө да аракет кылыш керек, чындыгында бул ага да бир эрк керек, Сөзсүз күч керек дегендей. ага да өзүнүн мындай эмелери бар, ыкмалары бар. Карамдаштык иштеп алып, тинтип жүрмөй деген сыяктуу. Жакшы. Анда бизде телефон чалып бар экен, аны кабыл алып коелу, андан кийин майк сулантабыз. Алло, саламатсызбы? Десек байланыш үзүлүп калды окшойт менимче. Ушу өзүңүз айткандыңыз, бир ой жүгүтүү, жакшы ой жүгүтүүнүн бир ыкмасы бар дедиңиз да. Балким биз жантан бери көрүп отуруп, же бир кайгылуу, капалуу келген телекөрүүчүлөр болсо, ошолорго арнап бир маанайын көтөрө тургандай бир аткарып бербейсизби анда? Маанай көтөрүп азыр эми жана айтып кеттим го, Бекборбиев нурлары менен чоң ойгом деп. Ошо Бек байкебиздин репертуарынан бир аткарып өтөйүн. Айдоочуларга арналат. Айдоочулар шопурларга жолдон бир кызды көрүп калып, сүйүп калган, ошонун махабаты жөнүндө да. Жамгыр тынбай нөшөлөгөн жаздын айы, жанга жаккан музыканы койгон жай эле. Жалыны жок мокогон мен айдоочумун, жүрөгүмө чок салган кандай жан эле, кандай жан эле. Uzun çarşı bar ele, gözleri kar ele, Unçuk bağın canında enesi bar ele. Aydan düşkün kız ele, aydın kız ele, aylar ötüp geçse de izleyim dağ ele. Nanay nay, nanay nay, nanay nay, nanay nay. Kurmagan, oyun gülkü selgige gömül vurmagan, Жалган белен шектеле узап кетер де, жолугабыз го деген сенин убадан, сенин убадан. Uzun çarşı bar ele, gözleri kar ele, Unçuk bağın canında enesi var ele. Aydan düşkün kız ele, aydın kız ele, aylar ötüp geçse ya izleyim dağ ele. Nanay nay, nanay nay, nanay nay, nanay nay. Bu sene sola geçelim ben. Beraber pa pa para para para. Hey uzun çarşı bar ele, gözleri kar ele, Unçuk bağın canında enesi var ele. Aydan düşkün kız ele, aydın kız ele, aylar ötüp geçse de izleyim dağ ele. Nanay nay, nanay nay, nanay nay, nay nay, nanay nay, nanay nay, nanay nay. İdi ayda ketip kalan eken. Vale. Sүйүнүн Bakkanızlar kандай ыймандуу шопур. Энеси бар экен деп бир сөз сүйлөп. жакшы, жакшы. Узун чачтуу, кара көздүү кыздарга кызык болсо керек сиздин эмнеден үй бүлө деген чакан мамлекетти жөнгө салбай жатканыңыз. Бул мен үчүн өтө көйгөйлүү суроо эле. Бул мисалы мен ачыгын айтам, мурун үйлөнүп үй бүлө кургам. Тилекке каршы түшүнбөстүктөр болуп, жолдорубуз экиге ажырап кеткен. Азыркы учурда уулум бар, 12 жашка Кудайым буйруса. Уулум менен кезигип, жолугуп турабыз, атам деп билет мен дегендей. Мамилебиз жакшы. Кудайым буйруса болочокто тургандыр, да бир келинчек. Анын баарын көз жатарбыз. Өмүрүн берсин. Негизи тагдырда ар кандай нерсе болот, өйдө төмөн жаман жакшы нерселер. Кайсы сапаттарды жактырасыз кыздарды? Кандай болсо бир
сиздин оюңузга төкүп келет? Мен ушул иш аракет кылып жүргөн менин чөйрөмө акылман кыз керек окшойт да. Көп түшүнө билген, көп нерсени көтөрө билген. Биздин чөйрө өзү оор чөйрө. Артисттик үйүндө артист аялым деп, таксист үйүм деп деген сыяктуу да. Артист десе эле баары чочуркай берет да. Бул адам эмес деген сыяктуу. Бирок азыр заман башка. Мурдагы артисттер эми заманга жараша болот экен. Азыр көп байкасаңыздар көп артисттер намаз окуйт. Туура жолунда арак ичпейт дегендей. Башка поколениядагы ырчылар. Ошол мисалы намаз тууралуу сөз болуп калды. Кудайга шүгүр, сүннөтүңүз бар экен, сакалды коюпсуз. Умра ушундай ажылык сыяктуу пландар да барбы? Качан жайында атасыз? Сөз түрдө, бирок ниет бар эң негизгиси. Калган баарын көрө жатарбыз. Буюрса анда дуа кылалы, бул ошол ыйык Рамазандын айында кылган дуаларыбызды Кудайым кабыл алат экен. Мусулмандын куралы бул дуа дейт да. Буюрса ниет бар боло турмаса анда Кудайым бардыгын тең каалаган күнү бир буйруп, мисалы буга чейин деле ырчылыгынга чейин деле бардык кесиптердин артынан көргөн экенсиз, демек сиздин тагдырыңызга ырчылык буйруган экен. Эми ошол ырчылардын дагы бир умрага барып келген ушундай бир ырчылардын катарын толуктаңыз. Сөз түрдө. Ошон кабыл кылсын. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналга келип ушундай бир кызыктуу маек куруп бердиңиз. Аябай мүмкүн болушунча эле ачык, эркин бардык теле көрүүчүлөргө жактоого деп ойлойм да. Баарын тең жакшы эле болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса дагы аман болсок дагы көрүшөт турбуз, дагы келип туруңуз биздин каналга. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анан акыркы жыйынтыктоочу дейли ошо бир эркин микрофон кыска берсек. Бизden чоң рахмат сиздердин долбооруңуздарга, сиздердин телевидениеңиздерге. Ийгиликтерди каалайм жалпыңыздарга. Жалпы мусулмандар орозуңуздар кабыл болсун. Ушун менен ден соолугуңуздар оң болсун. Ушулай менен билип билбей кетирген күнөөлөрүңүздөр баары кечирилсин. Андыктан баары жакшы болот деген ойдомун. Амин. Бир гана ишенич керек. Амин. Али урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен Рамазан 2017 долбоорунун алкагындагы түз эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Саламатта болуңуздар.